Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Google формада математикалык, химиялык, физикалык формулаларды жазуу боюнча болмокчу. Биз көбүнчө Google формада тест түзгөндө математикалык, химиялык, физикалык формулаларды жаза албай кыйналып келебиз. Ошондой математикалык формулаларды жазуу үчүн биз Google'дан Equation Mathemate Digital деген расширенияны орнотуп алышыбыз керек. Ал расширенияны орнотуу үчүн Google Chrome'ду ачабыз. Google Chrome'ду ачкандан кийин адрестик жолчого биз жазышыбыз керек. Equation ушундай болуп жазылат. Equation Mathemate Digital деп көп кылып белгилеп көрсөтөм. Ушундай кылып жазабыз. Жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизге ушундай бет ачылат. Биз ушул Equation Mathemate Digital Google Chrome деген расширенияны орнотушубуз керек. Ал үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда бизде төмөнкүдөй бет чыгат. Мына бул жерде оң тарапта установить дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден установить расширение деген басабыз. Бассак бул расширение скачать этиле баштайт. Бул жака скачать этилгенден кийин автоматтык түрдө өзү установка болот. Ага чейин биз күтүп турабыз скачать этилгенче. Мына скачать этилип атат. Азыр скачать этилгөндө установка деп өзү баштайт. Мына установка деп баштады. Мына бул жака установка болду. Ушундай болуп чыгат. Бул жерден X деген басабыз. Мына установка болгондо ушу жерден белгиси чыгып калат. Мына Equation деген белги чыгып калат. Ушул белги Equation Mathemate Digital расширениясынын белгиси. Бул дайыма ушу жерде чыгып турат. Биз бул жерден удалить из from дегенди басып кое турган болсок, бул расширение өчүп кетет. Андан кийин биз тест түзүү үчүн өзүбүздүн Google дискке киребиз. Өзүбүздүн Google дискке кирүү үчүн ошол аккаунтубуздун жанындагы 9 чек турат. Ошону бассак, Google'дун сервистери чыгат. Бул жерден дискке кирүү үчүн Drive же болбосо бул диск деген сөз. Ушуну басабыз. Бассак, биздин Google'дагы дискибиз ачылат. Андан кийин биз Google формада тест түзүү үчүн создать деген басабыз. Тест түзүүнү биз буга чейин үйрөнгөнбүз Google формада. Андан кийин бул жерде еще дегенди тандап туруп, бул жактан Google форма деген тандайбыз. Тандасак бизге жаңы форма ачылат. Бул жерде новая форма деген жерде аталышын өзгөртүп коебуз. Мисалы тест 1 деп койсок болот. Вопрос без заголовок деген жерге суроо жазабыз. Мисалы окуучунун аты жөнү. Окуучу бул жерге өзүнүн аты жөнүн жаза тургандай болуш үчүн бул жактан один из списка дегенди басып, текст строка дегенди тандайбыз. Бул жактан обязательный вопрос жандырабыз. Кийинки суроону жазуу үчүн плюс белгини басабыз. Бул жакка суроону жазуу керек. Математикалык формулалар жазуу үчүн биз жанагы расширенияны орноткондон кийин мындай белгилер кайда болуп калат. Суроо жаза турган жерде дагы, жоопторду жаза турган жерде дагы. Мисалы үчүн добавить вариант или ответ деген бассак, ар бир жооптун тушунда дагы ушундай белги болот. Бул insert maze жардамы менен биз математикалык формулаларды жазып киргизе алабыз. Мисалы, ушуну басабыз. Бассак, төмөн жактан Equation Maze Digital расширениясынын панели чыгат. Ушу жерден математикалык формулаларды жазуу үчүн Equation Editor деген басабыз. Бассак, ушундай жолчо чыгат. Бул жерге биз математикалык формуланы жазабыз. Мисалы, математикалык формуланы жазуу үчүн x квадрат квадраттык теңдерме жазып көрөлү. Мына x-тин даражасына 2-ни жазуу үчүн биз shift клавишасын басып туруп, кое бербестен 6 цифрасын бассак, курсор x-тин жогорку индексине чыгат. 2-ни жазабыз. Мына x-тин квадраты болду. Андан кийин курсорду x-тин тушуна түшүрүү үчүн курсорду башкаруучу 4 клавишанын жардамы менен оң тарапты көрсөтүп турган клавишаны бассак, курсор x-тин тушуна түшөт. Кемитүү 2x кемитүү 3 барабар 0. Мына ушундай суроого ушундай формуланы жаза турган болсок, жаздык. Жазгандан кийин бул жактан insert maze дегенди басабыз. Бассак,
ушундай болуп чыгат. Күтөбүз. Мына ссылканы бул жерге койду. Ссылканы койгондон кийин биз бул жерден копировать дегенди басабыз. Андан кийин continue дегенди басабыз. Андан кийин ссылканы бул жака коюу үчүн вставить URL дегенди тандайбыз. Тандасак ушундай болуп чыгат. Бул жерде ставьте ссылку на изображение деген жерге ссылканы коюшубуз керек. Ушул жерге коюу үчүн муштун көрсөткүчүн алып барып, муштун оң жак баскычын басабыз. Контексттик меню чыгат. Бул жерден ставить деген бассак, мына биздин формуланы бул жака койду. Биз бул формуланы, изображенияны суроого коюу үчүн бул жактан ставить изображение дегенди басабыз. Бассак загрузка болот. Мына бул жака койду. Ал эми варианттардын тушуга дагы ушундай эле кылып туруп математикалык формулаларды жазабыз. Андан кийин кийинки суроону жазуу үчүн плюсту басабыз. Мына бул жерге суроосун жазып коебуз. Мисалы мындай кылып деп жазып коебуз. Теңдемени чыгаргыла деп. Мына суроосу жазылды. Андан кийин кийинки суроону жазуу үчүн дагы математикалык формула жазуу керек болсо, ушул белгини басабыз. Мына ушул белгини бассак, мурдагы жазган формуласы чыгат. Мурдагы жазган формуланы өчүрүү үчүн координанын сүрөтүн басабыз. Бассак өчөт. Бул жерде 3 чекитти бассак, ушундай белгилер чыгат. Мына пини бассак, математикалык ар кандай символдор чыгат. Каалаган символду жазабыз. Бул жерде тамырды бассак, мына математикалык формулалар чыгат. Ушундай кылып тандап алып жазсак болот. Ал эми бул жерге жөн жазсак да болот. Мисалы логарифма жаза турган болсок, англис тилинде эле log деп жазабыз. Мына log деп жазгандан кийин бул жерде мына логарифманын түрлөрү чыгат. Ушул жерден тандап жазсак да болот. Же болбосо биз бул жерден индексти төмөн жака түшүрүп негизин жазып алсак да болот. Индексти жогорку индексти жазуу үчүн shift'ти басып, 6 клавишасын бастык эле. Эми индексти төмөн жакка түшүрүү үчүн shift'ти басып туруп, минус клавишасын бассак, мына индекс курсор төмөнкү индекске түшөт. Бул жерге E2 деп жазабыз. Мына курсорду логарифманын тушуна чыгаруу үчүн курсорду башкаруучу 4 клавиша дагы оң тарапты көрсөтүп турган стрелканы бассак, тушуна чыгат логарифманын. Бул жерге 8 деп жазып туруп, барабар деп туруп, мына бул математикалык формуланы жазуу үчүн insert maze дегенди бассак, ссылканы бул жака коет. Мына азыр даярдалып атат. Күтөбүз бир аз. Андан кийин бул ссылканы көчүрүү үчүн ушул белгини басабыз. Continue дейбиз. Ставить URL деген басабыз. Бул жерге көчүрүлгөн ссылканы ставить этебиз. Мына даяр болду. Ставить изображение дейбиз. Бул жака формуланы койду. Вопрос деген жерге суроону жазып коебуз. Мисалы логарифманы эсептегиле деп жазып варианттарын жазабыз. Андан кийин кийинки суроону жазыш керек болсо, мисалы бул жерге мисалы ушуну басабыз. Мына мурдагы жазган формуласы чыгат, өчүрөбүз. Бул жерде дагы бир өзгөчөлүгү, мына карандаштын сүрөтү турат. Ушул карандаштын сүрөтүн бассак, ушундай болуп чыгат. Бир аз күтөбүз жүктөлгүчө. Андан кийин биз тамыр астындагы формулаларды жаза турган болсок, мына биз мыштын жардамы менен жазсак да болот. Мисалы бул жерге тамырдын сүрөтүн тартып туруп, бул жагы мисалы үчүн мынтип койсок, мына 4-даражада тамыр. Бул жака автоматтык түрдө жазылат. Бул жерде тамырдын астында мына 4 буштук турат. Ушул жерге мыштын стрелкасына барып бассак, курсор пайда болот. Бул жерге мисалы x кемитүү 5. Мисалы x кемитүү 5 барабар жазыш үчүн мына курсорубуз азыр тамырдын ичинде турат.
курсорду тамырдын сыртына чыгаруу үчүн курсорду башкаруучу 4 клавишанын жардамы 4 клавишадагы оң тарапты көрсөтүп турган клавишаны бассак тамырдын сыртына чыгат. Барабар мисалы 2 деп туруп, андан кийин бул жерден insert maze дегенди басабыз. Бассак бул жака ссылка коюлат. Тамырды жанагындай кылып, каалагандай тамырды жазып алсак да болот. Ошол жерден муштун стрелкасы менен каалагандай формулаларды жазсак дагы болот. Бул жерден ссылканы копировать этебиз. Continue деген басабыз. Start real, бул жерге ставка кылабыз. Бул жака мына жазылды. Ставить изображение деген бассак, бул жака формуланы коет. Бул жерге мына теңдемени чыгаргыла деп жазып коебуз. Теңдемени чыгаргыла. Андан кийин дагы суроо түзөлү. Мына дагы бир өзгөчөлүгүн көрсөтөм. Бул жерде ушуну басабыз. Басканыбызда бул жерде мына дагы бир башка формулаларды жазып көрөлү. Мисалы, бул жерде мурдагы жазылганды өчүрүү үчүн координат сүрөтүн басабыз. Бассак өчөт. Бул жерде мисалы ошол карандаштын сүрөтү менен ар кандай формулалар жазсак болот. Мына түптөлгөндөн кийин бул жерде мисалы синус деп ушинтип жазсак, эгер окшошпой калса жазбайт. Мисалы мындай кылып туруп мына синус деп жазылды. Ушундай кылып курсордун жардамы менен дагы жазсак болот. Ар кандай формулаларды бул жерден өчүрүп таштайлы. Өчтү. Андан кийин биз дагы бир функция жазып көрөлү. Мисалы y барабар мисалы y барабар x квадрат. Даражасын жазуу үчүн shift'ти басып туруп алтын басабыз. Квадрат. Курсор түшүрөбүз. Кемитүү. x деп жазайын мына. 3x деп жазсак, жазып туруп, бул жерден мына граф editor дегенди тандасак, ушул функциянын графигин сызат мына. Бул жакта y барабар x квадрат кемитүү 3x деген функция берилди. Бул жакта ошол функциянын мына графиги. Мына бул жактан графикти аныкталуу областы бүт бардыгын көрсөтүп турат мына. Бул жерден настройка кылып алсак да болот. Андан кийин бул жерден insert graph дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден insert graph дегенди бассак, жанагы графикти ушу жака коет. Андан кийин копировать дейбиз. Continue деген басабыз, бул жерге ссылкасын коебуз мына. Койсок, мына графикти бул жака ставить изображение дейбиз. Бул жака ошол функциянын графигини койду мына. Бул жерде ушул график турган жерди бассак, мына четтери ушундай квадратка алынып калат. Бул жерде мына төмөн жагындагы квадратка алып барсак, төртбурчтукка алып барсак, кичинекей курсор өзгөрөт. Басып туруп, муштун сол кнопкасын кичирейтип алсак да болот, чоңойтуп алсак да болот. Бул жерге суроону жазып коебуз. Мисалы, функциянын график боюнча мисалы функцияны таптыла деп ушундай кылып суроо жазып койсок да болот. Андан кийин дагы бир
өзгөчөлүгүнү дагы көрөлү. Бул жерде дагы суроо деп жазайын мына. Андан кийин бул жерден ушул белгини басып математикалык белгини жазабыз. Бул жерден мына карандашты басайын. Карандашты эмес, бул жерде мурдагы суроону өчүрүп таштайын. Бул жерден edit деп жазайын. Бул жерде бизге бөлчөк туюнтмалар берилсин. Мисалы x-тин мына x дейбиз, даражаны жазып үчүн shift басып алтын басабыз. Квадрат төмөн жакка түшөбүз. X квадраттын алдына кашаны коелу. Мисалы бул жерде кемитүү 4 дейик. Кашанын сыртына чыгаралы курсорду. Андан кийин бөлүү белгисин бассак, мына автоматтык түрдө бөлчөк сызыгын жазат. Бөлүмүгө мисалы x кошуу 2 деп жазып койсок да болот. Мына бул жерде башкача кылып жазып көрөлүчү. Мисалы x квадрат кемитүү 4 деп туруп бөлүүдү жазалы. Мына анда болбой калат экен. Мына демек кашага алышыбыз керек экен. Мына кашага алдык. Кашага алдык. Курсорду чыгарып туруп бөлүү белгисин жазсак, автоматтык түрдө бөлчөк сызыгын жазат. Бул жака x кошуу 2 деп жазып туруп insert maze деген басабыз. Бул жерде мына бассак, бул жака ссылка чыгат. Ссылка даяр болууча күтөбүз. Ссылка даяр болду. Бул ссылканы көчүрүү үчүн ушуну копировать басабыз. Continue деген басабыз. Start URL дегенди басып, бул жерге ссылканы коебуз. Койгонубузда бул жака формула чыгат. Бул жерден ставить изображение дейбиз. Бул жака мына суроону жазабыз. Бөлчөктү мисалы бөлчөктү кыскарткыла. Бөлчөктү кыскарткыла деп жазып койсок болот. Мына ушундай кылып математикалык формулаларды жазып, Google формадан тесттерди түзсөк болот. Мындай кылып иштесеңиздер болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.